Быйылкы окуу жылында Ош облусунда жалпы 12 объект бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Алардын 5-и мектеп, 4-ü спорт зал, 3-ü балдар бакчасы. Дал ошол бүткөрүлүп пайдаланууга бериле турган мектептердин бири Кара Суу району Кайрагач айылындагы дал ушул 275 орундуу мектеп. Бул мектептин курулушу учурда 90-95%га бүтүп калган. Учурда мектепке керек болуучу жабдууларды алып келүү, сыртын, ичин краскалоо, тактап айтканда жасалгылоо жумуштары калган. Кайрагач айылындагы жаңы мектептин курулушу 2015 жылы башталган. Жалпы сметалык баасы 106 миллион сомду түзгөн бул объект 10 жылдан бери бүтпөй келген. 2023 жылы каражат бөлүнүп, иштер кайра жанданган. Курулуштун сапаты тиешелүү адистер тарабынан туруктуу көзөмөлдөнүүдө. Өзүңүздөр көргөндөй бүгүн иштин акыркы этабы калды. Ишки коздоо иштери азыр бүгүнкү күндө 30-40 бала иштеп атат. Азыр краска иштери, сыртында планировка иштери болуп атат. Кудай калса жакынкы айларда толугу менен бүтүрүп тапшырганга аракет кылып атабыз. Ичинде душ, туалет, бардык талаптарга жооп бере турган заманбап үлгүдө салынып атат. Өзгөчөлүктөрү спорт залы бар, актив залы полный каралган, заманбап. Сырткы борни, ички борни, балдарга резолкалар бар, душтары менен. 1,5 миң тургун жашаган Кайрагач айылы Бишкек Ошуна жолунун боюнда жайгашкан. Калк саны айрыкча жаңы көчүп келгендердин эсебинен жылдан жылга өсүүдө. Буга чейин айылдагы эски мектеп талаптарга жооп бербей 250 окуучу 2 мөөнөт менен билим алып келген. Ал эми орун жетишсиздигинен улам кээ бир окуучулар башка айылдарга же шаардагы мектептерге барып окууга аргасыз болгон. Жаңы мектеп пайдаланууга берүү алдында заманбап шартта билим алгысы келгендердин саны көбөйүп, мектеп директорунун айтымында жаңы окуу жылына 500га жакын окуучу катталган. Кайрагач айылындагы жападан жалгыз дал ушул номер 133 Кайрагач негизги мектеби дагы мектеп катары курулган эмес. 1960 жылдары жумушчулар үчүн жатакана катары курулган имаратта 3төн олтуруп дал ушундай ыңгайсыз отургучтуктарда сабак алып келишкен. Мугалимдер жамааты жаңы окуу жылында жаңы заманбай имаратта билим беребиз деп кубанып турган учуру. Жаңы мектепке барабыз деп коллективдагы окуучулар да аябай кубанычта турат. Азыр 1-сентябрда ачылат деген ойдо бардыгыбыз аябай кубанып ушул мектепке барып жаңы билим ордосунун босгосун аттаганга аракет кылып атабыз. Талаптарга өзү негизинен жооп бербейт. Жылдан жылга айылда калктын саны өскөндүгүнө байланыштуу окуучулардын саны дагы тынымсыз өсүп келатат. Азыркы учурда бул мектепте 253 окуучу окуйт. Республикалык бюджеттен каржыланып жаткан курулуштардын алкагында ушул жылдын аягына чейин Ош облусунда 34 объект пайдаланууга берилет. Анын 17си мектеп, 1 музыкалык окуу жай, 8 бала бакча, 2 оорукана жана 16 спорт зал бар. Буга чейин айылдагы мектеп жок болчу бул жерде. Курулуш 2015 жылы башталып, бүгүнкү күндө республикалык бюджеттен каржыланып, мектептин азыркы учурдагы абалы ички жана сырткы сырдоо иштери 80%га аткарылды. Ал эми азыркы учурда калган жумуштары сырткы жашылдандыруу иштеринде катуу иш жүрүп жатат. Бул мектеп негизинен узак мөөнөткө созулган объектилердин тизмесинде. Акыркы жылдары өлкөдө билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулууда. Заманбай имараттардын курулушу сапаттуу билим алууга шарт түзөт. Асылбек Тагайбек уулу, Айбек Үсөнүлү, Ош жаңылыктары.